Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек ара аймагында абал туруктуу. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын маалымат жана коммуникациялар башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык түн тынч өтүп, чыр чатак катталган жок. Баткен облусунун Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек ара аймагында жайгашкан УКМКнын чек ара кызматынын тарамдары күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөп жатышат. Чек ара кызматы Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек ара аймагындагы кырдаалды көзөмөлдөөдө. Эскерте кетсек, 25 декабрда болжол менен саат 14:30 чамасында Баткен облусунун Лейлек районуна караштуу Сай жерлигинин тушунда такталбаган аймакта Тажикстандын чек арачылары өздөрүнүн аймагындагы постко миномет орнотушкан. Кыргызстандын Максат жана Дамба айылдарынын тушунда Тажикстандын аймагында кошумча тажик аскер кызматкерлеринин пайда болуусу байкалган. Кечке жуук саат 19:40 чамасында Ош Баткен Исфана унаа жолунун аймагындагы Көкташ айылынын Эки таш жерлигинде Тажикстандын жарандары Кыргызстандын жарандарынын болжол менен 4 унаасын ташпаранга алышкан. Жыйынтыгында унааларга зыян келтирилген, Кыргызстандын жарандары жабыркаган эмес. Чыр чатак орун алган жерге Кыргызстандын Көкташ чек ара заставасынын башчысы келип, эскертүү иретинде 3 жолу асманга ок аткандан кийин Тажикстандын жарандары өздөрүнүн аймагына качып кирип кетишкен. Тажик тарап өз учурунда чыр чатакка тиешеси бар адамдарды издөө жүргүзөрүн билдирди.